Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен атомдун ядросунун курамы деген теманы өтөбүз. Бул темада силер атомдун ядросу кандай бөлүкчөлөрдөн тургандыгын, ошондой эле нейтрондун ачылыш тарыхы жөнүндө, ядронун массалык саны, нуклондор жөнүндө маалыматка ээ болосуңар. Биз силер менен атомдун планетардык модели менен таанышканбыз. Резерфордтун жүргүзгөн тажрыйбасынын жыйынтыгында атомдун борборунда оң заряддуу ядро жана ядронун тегерегинде кандайдыр бир орбита боюнча кыймылдоочу терс заряддуу электрон жайгашкан. Бул сүрөттө дагы атомдун планетардык модели көрсөтүлгөн. Мына ушул ачылыштан кийин чоң суроо жаралган. Ядронун курамы эмнеден турат деген. Мына ушул суроонун тегерегинде эң алгачкылардан болуп өзүнүн изилдөөсүн жүргүзгөн Эрнест Резерфорд. Ал 1913 жылдан баштап изилдөө жүргүзгөн. Ал эми 1919 жылы ал азоттун ядросун альфа бөлүкчөсү менен аткылоодо эки башка ядронун пайда болгондугун билген, көргөн. Вильсон камерасын менен дагы тажрыйба жүргүзүп, акырында төмөндөй божомолдуу оюн айткан. Болжолдуу түрдө массасы протондун массасына барабар болгон нейтралдуу бөлүкчө бар экендигин божомолдогон. 1930 жылы Вальтер Бойте жана анын студенти Берлидин атом ядросун алып, аны альфа бөлүкчөсү менен аткылоодо андан кандайдыр бир нурдун агымы бөлүнүп чыккандыгын көрөт. Ал нурлар магнит талаасында кышайбагандыктан аны гамма нурларынын агымы болсо керек деп ойлошот. Бирок бул тажрыйбаны жыйынтыктаган инсан бул Резерфорддун окуучусу Чедвик. Ал 1932 жылы ушул эле тажрыйбаны кайталап, андан төмөнгүдөй жыйынтыкта айткан. Бул белгисиз нурлар массасы протон массасына барабар болгон нейтрондордун агымы деп. Демек илимге жаңы түшүнүк, бөлүкчө нейтрон деген бөлүкчөнү киргизген окумуштуу бул Чедвик. Нейтрон электрдик жактан нейтралдуу, башкача айтканда зарядка ээ эмес бөлүкчө. Ал эми массасы протондун массасына жакын. Ал төмөндө жазылган. Ал эми демек ядро бул протон менен нейтрон деген бөлүкчөдөн турат. Алардын белгилениши дагы көрсөтүлгөн. Протон бул оң зарядка, ошондой эле массага дагы ээ. Ал эми нейтронду массага ээ, бирок зарядка ээ эмес дедик. Ошон үчүн төмөндө нейтрондун белгиленишинде 0 жазылгандыгынын себеби ушунда. Атомдун ядросунун протон-нейтрондук моделин берген булар Иваненко жана Гейзенберг. Алар дагы ошол атомдун ядросу чындыгында эле протон менен нейтрондон тургандыгын, ал эми протон менен нейтронду нуклондор деп атап коюуга болорун айтышкан. Атомдун массалык саны А тамгасы менен белгиленет. Ал демек атомдун массалык саны бул ядродогу нуклондордун санына барабар. Башкача айтканда, ядродогу нуклондордун саны бул атомдук массаны берет. Ал эми ядродогу протондордун санын Z тамгасы менен белгилейбиз, нейтрондордун санын N тамгасы менен белгилейбиз. Эгерде бизге атомдук масса, ошондой эле протондордун саны белгилүү болсо, анда нейтрондордун санын N барабар A минус Z деген формула менен табып алууга болот. Биринчи сүрөттө ар кандай ядролорду белгилөө үчүн биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн түрдөгү жазылышты колдонобуз. Бул жерде X химиялык элементтин символу, ал эми А болсо жогоруда айткандай ядродогу нуклондордун саны, Z ядродогу протондордун саны. Биз ушул аталган биринчи сүрөттүн ордуна кандайдыр бир химиялык элементти алып көрөлү. Мисалы биз натрийди алдык. X'тин ордуна биз натрийди жазабыз, натрийдин химиялык белгиленишин. Ал эми A'нын ордуна, атомдук массалык санынын ордуна биз 23 деп жаздык. Анткени Менделеевдин мезгилдик таблицасында берилген
массалык сан төмөндө дагы жогоруда көрсөтүлгөн, мына 22,99 деп, аны тегеректе биз 23 деп жазалы. Ал эми Z'тин ордуна 11 деп жазылган. Демек химиялык элементтин катар номери анда канча электрон бар экендигин көрсөтөт. Демек анда канча электрон бар болсо, анда ошончо сандагы протон дагы бар болот. Эми биз натрийде канча нейтрон бар экенин эсептейли. Ал үчүн бизге жогоруда айткан формула керектелет. N барабар А минус Z ордуна койсок 12. Демек нейтрондордун саны натрийде 12ге барабар. Ядрода бир нече протондор бар экендигин айттык. Мисалы үчүн бул жакта 11 деп айттык. Мисалы натрийде 11. Мына ушул протондор, булар бир аттуу зарядтар да, бир аттуу дегенибиз окшош зарядтар. Ошол зарядтарды кармап турган күч кайсы күч болушу мүмкүн деген суроо жаралат. Адатта бир аттуу зарядка ээ болгон зарядтар түртүлүп кетиш керек эле, бирок ядро протондорду мындай кармап, ядродо протондорду кармап турган кандайдыр бир күч бар экен. Жаратылыштагы өз ара аракеттөнүүлөрдүн ичинен эң эле күчтүүсү ядролук күч болуп эсептелинет. Демек протондорду кармап турган күч бул ядролук күч болуп эсептелинет. Биз жогоруда бир нече маалыматтарга ээ болдук. Ошол маалыматтарды пайдаланып төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Ошондой эле төмөнкү элементтерде канча нейтрон бар экендигин эсептейбиз. Бул жерде 3 элемент жазылган. Ошондой эле төмөнкү таблицаны да толтурабыз. Бул таблицада биринчи графада ошол бөлүкчөнүн аты, мисалы үчүн нейтрон, электрон, протон жана башка бир нече бөлүкчөнү жазып, жогоруда суроо жазылган. Мына ушул берилген тапшырманын тушуна ар бирине белгилүү маалыматтарды жазып чыгабыз. Мына ушун менен биздин сабак, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Саламатта тургула.